Батырлар эмнеден өлөт? Мелис Макенбаев, 4 бөлүм. Жылдар өтүп, 2 жылдык аскердик мөөнөтүн Россиядан өткөрдү. Андан соң Боз Улан курагында барган Жезказандын шахтасында иштеп, өсү өнгөн Нарын шаарына келген сайын СИЗОго колунан келген азык-түлүк көбүнесе сотту күзөтүп зарыккан адамдар эрмектечү тамекини таңгак кылып киргизип жүрдү. Муну жактыргандар, жактырбагандар да болду. Айрыкча анын бул ишин кубаттаган тең тушу Жыргал болду. 20-дан өткөн курагында күлгүндөй жаштыгынын 4-5 жылын өзү айткандай хозяинге берип келген жыка адатынча баш бармагы менен чыпалагын чычайта колун шилтегилеп, бет алдында отурган Имашты зектин бөрү карашына салып тикее карап туруп, лагердик мүнөз сөздү кыска ток этер жерин тиштене, каргылдана доош чыгара бек айтат. Имаш, туура түшүн, сен туура кылып жатасың. От тюрьмы и от суммы никто не застрахован деген кеп бар. Кыскасы ар кимдин башына келет. 5-10 сомуңду аябай братвага греф жасап атасыңбы? Жасай бер. Бул движенияң үчүн сага зеленый свет бардык жерде. Мына мен да кылмыш кылдым. Отуруп келдим. Понятиям бар. Так что сендей движение кылгандарды грандун деп коюшат. Сен зонаны көрбөй эле кой. Кудай анын бетин ары кылсын. Но вдруг преступный мирге барып калсаң, сени братва көтөрүп алат. Анткени сен крандунсуң, заинтересованныйсың. Страдайт этип жаткан братвага колдон келишинче чай-пай, тамеки по возможности киргизип жатасың. Молодчиксиң. Колуңдан келеби? Уделение жасай бер. Анда мындай сөздүн чыгарын күтпөгөн Имаш Жыргалдын кеби бүткөнчө таңыргагансып карап туруп мындай деген. Чынын айтсам, Жике, сенин бир сөзүңдү түшүнсөм, экинчисин түшүнгөн жокмун. Анткени сен айткандай, крандун болоюн деп жанагы ишти жасаган жерим жок. Крандун дегениңди деле биринчи жолу угушум. Мен жөн эле бала кезде түрмөдө отургандарга боорум ачуучу. Кантсе да алар эрксиз адамдар эмеспи? Мусапыр. Эркиндиктегидей каалаган нерсени ала алышпайт. Мен ойлойм да, кайрымдуу мамиле гана аларды оң жолго кайтарат деп. Ансыз деле өзүнүн алган срогу оор жүк болуп турганда болбос бирдеме менен же жылуу сөз менен көңүлдөрүн жумушартса болобу дейм да. Конечно, бардыгы туура. Шынга бой арык чырай денесин бүкчүйтө көнүмүш адетиндей на карточки отуруп алган Жыргал кубарыңкы жүздөрүн, төгөрөк кара көздөрүн курбусунан албай сүйлөйт. Көнбөгөн адамга анын шашылбай саал каргылдана басыңкы доошко салып чорт сүйлөгөнү түшүнүү кыйын. Бирок көп жылдар тең туш болуп өскөн Имаш бывший зектин оозунан чыккан ар бир тыбышты тааныйт. Айтып атпаймынбы? Делайте эте бер. Муну людское движение деп коет. Сен эл үчүн жасап атасың, туурабы? Срок тянут этип аткан бродягаларда эл. Алар керек болсо как должное отвечать этип коюшат. Правильный балдар түшүнүктүү. Бирок сенин бир жериң бар да, Имаш. Өзүң билесиң. Мен бетке айтам, арттан айтпайм. Өтө эле ишенчээксиң. Элдин баарын эле доверять эте бергенде болбойт. Ак көңүлсүң. Кулагыңды ушалап туруп, акча берчи, Имаш. Үйүмдө нан жок отурам десе бересиң. Ё-моё. Ал болсо эмне кылат билесиңби? Сенден алган акчага арак ичет. Үйүндө бала чакасы ач колтурат. Ишенесиңби? Ишенбейт. А сен болсо чача бересиң. Чаччу жерге чачта, туурабы? Баягы жомогуңду баштадыңбы? Андан көрө өзүңдүн кекиртеңди тыйсаң болбойбу? Сен да мал менен арак ичип коюп жүргөнүңдү көрүп атам. Биринчи өзүңдү тыйсаң. Жыргал кеп жебеген түгөт. Бул жолу да ошонусунан жазбай көздөрүн куукай күлүңдөтөт. Мен ичкенимди айтып атасыңбы? Ичем. Анткени мен өтүкчүмүн. Бирөөдөн сурабайм. Экими куруп коюп эле кээде ичким келгенде настройду көтөрүш үчүн ичип коем. Күнү бою будкада отуруп иштейм. Үй бүлөм ачка калбайт. Таптакыр токтотсо болбойбу ичкиликти. Ичкиликтиби? Болот. Маанилүү сөз айтардагы адети.
Төгөрөк көздөрүн ого төтөн чекчейте, чекесин кат-кат бырышка толтурат жыргал. Мен сапожникмин туурабы? Буткам базардын ортосунда. Эл ары бери чубап жатат. Ичкени да кирет буткага, ичпегени да кирет. Ой жыргал брат, кандай? Келин балаңдын бут кийими түшүп калды. Жаңысын сатып алганга акча жок. Жыртыгын бүтөп берчи. Кийин ыраазы кылам. Сен бүтөйсүң. Бүтөйм. Элден чыгып каласың да. Бир күнү келет да тиги братишка бир бөтөшүн көтөрүп. Ойбоюңа койбой ичирет. Ичпеске чараң жок. Дагы элден чыгып каласың. Өзүң ойлоп көрчү. Эл менен антип алака кылбасам, буткама киши жолгой калбайбы? Мына көрүп атам, элге жардам берип жүргөнүңдү. Менде андай возможность жок. Бирок децель болсо да жанталашып экими курам. Же жамаачылап берем. Эл болсо мунумду во внимание алып коет. Же жаман кылып атамбы? Өзүң ойлоп көр. Эми сага айла жок. Айласыздан жылмаят имаш. Өлгөн жерден жооп таап, кутулуп кетесиң да. Көпчүлүк деген көпчүлүк. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Көз ачыктан бетер тең тушу жыргалдын айтканы келбедиби? От тюрьмы и от суммы никто не застрахован. Анастыда эмне күтүп турат? Жаза мөөнөтүбү? Кече эле оюнда эчтеме жок, эл катары көр тирлик кылып, туугандары, достору менен саат сайын жолугушуп, кайда барса жолушыдыр. Туулган жердин таза абасынан көкүрөк толтура дем алып, жашап жүрбөдү беле эркиндикте. Бир заматтын ортосунда билектерине кол кишен салынып, коомдук тартипти бузду деп орусча айтканда за злостное хулиганство деген айып коюлуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 215 стадиясынын негизинде камакка алынып отурат. Бул эмне? Тагдырбы? Маңдайына жазылган жазуу рас. Ал алдастап корккон жок. Бирок бозум түлөк жигит курагына келип, ойду тоонуда омкором деп турган мезгилинде сырттан кирген Кудайдын үрүл-бүрүл шооласы чөтүрөйгөн темир торлуу терезенин зорго агылып кирген камеранын ичинде отурам деп 3 уктаса түшүнө кирбеген чыгар. Анын үстүнө эң негизги маселе мында эмес. Кеп анын кылмышкер деп аталышында. Аны кылмышкер деп атап чыгаруу кимдин пайдасына чечилмек? Деги кылмышкер деп кимди түшүнөр экенбиз? Өз алдынча оокат кылып термелеп жүргөн жай адам кокустанбы же сабырдуулугун жоготуппу, коңшусун муштап койсо, алда ушунус үчүн кылмышкер аталабы? Маселен колунда бийлиги, мансабы бар адам кылмыш жасаса, аны да дал ушинтип күңүрт камерага алып келип камайбы? Негедир анын мисалдары жокко эсе. Демек, акыйкаттыкта өзөңгө арта салган кылтылдак көпүрөгө окшош туруксуз экен да. Эми укук коргоо органдарынын адамдары анын тагдырын кантип чечишер экен? Имаш Нарындын ички иштер бөлүмүнүн ИВСында жаткан 3 күн ичинде мээсине шыгырап келген ойлордон уламбы уйку бетин көргөн жок. Ойлоп көрсө, анын бул дүйнөгө жанга күйөр жакын туугандары, апасы, агасы Өмүргазы, иниси Сейитказыдан бөлөк эч кимиси жок экен. Мурун ушуларды ойлобогонун кара. Мына, эми тагдырдын тамашасын карабайсыңбы? Убакыт кенен. ИВСтин одурайташып алган камерасынын дубалдарынын карап коюп, ойлонуп жата бер. Өмүрүндө жасаган жакшы жаман иштерин таразалоого убакыт кеңири. Апасын ойлоду Имаш. Эмгиче анын абакка жабылганын тууралуу суук кабарды кулагы эшитип, жүрөгү сыздап жаткандыр. Көз жашы кургабай жүрүп өтмөй болду го. Ушунча болуп бир-бирөөнүн айнагүл баланча балаң тентек кылып милицияга түшүптүр, же бейбаштык үчүн мектепке чакыртыптыр дегенди уккан жан эмес апасы. Анан кантип жүрөгү сыздабасын? Эсинде азыраак бой тартып калган кездеринде кез-кез апасы 3 уулун кашына отургузуп алып насаат айтчу. Деги бирөөнүн бирдемкесине тие көрбөгүлө. Көрүп атасыңарбы? Ушунча жыл ар кимдин тамында баш калкалап жүрүп, үйлүү болгонубузга аз эле убакыт болбодубу? Бирөөнүн үйүндө жүргөндө ушу силердин үнүңөр катуу чыгып калса, оозуңарды басып, заарканып жашап келдик эле.
Арбагынан айланайын кайненем. Силердин чоң апаңар кандай сонун киши Мен иштегенде дымыңарды чыгартпай, курсаңарды ачырбай карачу. Эми азыр мен жалгыз калдым. Кээде силерди тыйганга шаам жетпей калат. Чоң ойдуңар, какыс-кукус кылайын десем бой жетип келатасыңар. Акылыңар деле толуп келаткандай. Ушунча болуп, Айнагүлдүн балдары жаман деген сөздү уккан жокмун. Эми да угуза көрбөгүлө. Атасы энеси да бар, бүлөөсү толук. Үй бүлөнүн баласы шоктук кылса билинбейт. Силердики көзгө сайгансып көрүнүп калат. Атасы жок балдар ушундай болот. Айнагүл эмне тарбия берди дейсиң? Деп мага эле кеп сөз тиет. Ошондой сөздөн алыс болоюн деп жакшы эле тырышып силерди окуттум. Тарбия бердим колумдан келишинче. Деги айтарым, этият боло көргүлө. Карамдуу, күйүмдүү болгула бири-бириңерге. Ракымдан калган 3 чырпыксыңар. Чырпык өссө чынар болот. Көлөкөсүнө жолоочу келбей салат. Бутагына куш уя салат. Ошондой эл керегине жараган азамат уул болуп чыксаңар, эртең эле узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына кеп тарайт. Мына аккан арыктан суу агат деген ушу. Атасыз өссө да Айнагүл ата жогун билгизбей, балдары мыкты тарбиялаптыр дешет. Деги ылайым, ичи бузук киши. Карадан боюңарды качырып этият боло көргүлө. Мына ушинтип күнүгө айтпаса да, мал-малында накыл кеп айтчу эмес беле апасы. Кандай абалда болду экен азыр? Ансыз да оорусунан жөнүгө албай жүрдү эле. Дарты катуулап кетпесе болду. Дагы жакшы, Өмүргазы байкесинин аялы Батина жеңеси карамандуу. Кесиби да медсестра эмеспи? Кайненеси бирдикке сыркоолоду дегиче ар жак бер жагынан чыгып өнтөлөп турат. Ошондон улам өзүнүн санасы да тынчалгансып кетет. Өзү да ушул жеңесин бөтөнчө жакшы көрөт. Жеңеси мына могу эле Калинин айлынан. Кыз кезинде апасы экөө чогуу бир больницада иштеп жүрчү экен. Беткелди баспаган, улуу кишинин астынан кыя өтпөгөн тарбиялуу, ак жүздүү, арык чырай кичинекей кызды апасы алдыртан акмалап жакшы көрүп жүрчү тура. Алланын буйругуна айла барбы? Батина Өмүргазы агасынын ак никелүү жары болуп калды. Ошондо апасы менен чогуу иштешкен ак жүздүү кыздын үлпөнчөк жоолук салынып, алар жашаган үйдүн босогосун аттап, ак көшөгөнүн артында кирген күн Имаштын эсинен кеткис. Кубанычын айтпа, алгана дейсиңби? Биринчи жолу келиндүү болгон апасы аарчыганына болбой улам эле көз кычыгына келе калган ууру жашты сүртүп, кубанычынан эмне кыларын билбей элдиреп. Байкуш апам айып. Балким ошондо анык кубанычты чыныгы сезгендир. Канткен менен элге берилчү шыбагадан кургалып, түгөйү жок ак куудай 3 баланы гана бел тутуп, ошолордун аманчылыгын тилеп жүрүп, тун балаң өзүң жактырган кызды колуктум деп босогого алып келгенде, кубаныч деген эмне экенин элес булас унута жаздаган сен чыныгы бакытты эми туюп, кубанычтан балбаалап ыйлаганың ошондондур. Мени кечире көр, апа. Эмнегедир сенин алдыңда өзүмдү көбүрөөк күнөө кылгандай сезип кетем. Буга балким 2 себеп бардыр. Бир үйдө чогуу жашасак да, мен чоң апама көбүнчө жакын эмес белем. Раматылык чоң апам да ан үстүнө өзгөчө мага үйрүлүп түшүп, каяка барса да ээрчитип жүрүп, өпкө жүрөгүн чаап жалына берип, мени да жаман үйрөтүп алган окшойт. Кайсы тояштан келбесин мага арнаган, чөнтөгүндө кагазга оролгон устуканы, таттуу паттусу болор эле. Ошондон бу каяка барса да чоң апамды такымдап ээрчип жүрүп, сенин чыныгы кайгыда өзүң жалгыз иштеп жүрүп, бакканыңды эсепке албай, кээ бир күнкү жумуштан чарчап, кыртышың эчтеке сүйбөй келгениңди түшүнбөптүрмүн. Бул балалыгымдан, али башымдын бышпаганынан болсо керек. Кийин гана жылдар өтүп, биз жетип, турмушка жаңыдан гана көзүбүз ачылып келатканда, өзүң айыкпас илдетке чалдыгып, кан сөөлүң кетип арыктап, бул дүйнөгө үчөөбүздү калтырып таштап кете берчүдөй болгонуңда абдан коркуп кетпедимби, апа? Анда Өмүргазы байкем Торгарттын таможныйында мен да аздыр көптүр бардар оокатка көнүп, Сейитказы да бутуна туруп, эч нерседен кем болбой калган учурубуз. Көрсө апа, сен бизди ошондой турмушка жеткирген турбайсыңбы?
Sen ооруп жатканда көп ойлорду башыман кечирип түшүнбөдүмбү? Ортобузда анча мынча гермур кээде болуп кеткени менен 3-1 тууган жалпы жонубуздан ынтымактуу элек. Бирок сен оорутуп коркутуп жатканда баарыбыз Өмүргазы байкем, Сейитказы, мен баштарыбыз бирге түшпөдүбү? Бир тууган бир боор уялаш деген эмне экенин ошондо билдим. Бир гана сенден эмес апа, мен Өмүргазы байкемден да кечирим сураар элем. Эсимде апа, көп элестер, өткөн элестер эсимде. Өзүңдөн жатыркап боюмду ала качкан экинчи себебим, 3 баладан жалгыз мени интернатка берген үчүн сени күнөөлөчүмүн. Алган эмес, кээде нарын суусунун жээгине барып алып, чоң апамдын мүрзөсүн алыстан көрбөсөм да, ошол тушту карап алып ыйлаган күндөрүм болгон. Кеч түшүндүм апа. Сени айласыздан 100 сомго жетпеген маянаңды бизге жеткире албай интернатка мени бергениңди. Балалык чалагайым, күнөөлөрүмдү кечир апа. Өмүргазы байкемчи, андан кечирим сурагым келген себеби, аны бир туугандык, агалык бийиктигин баалайм. Билем апа, баарын билем. Азыр да көз алдымда элестеп турат. Ишемби күнү ийрелеңдеп велосипедин тебип алып мага келгени. Ал велосипедти да бала кезинен чоңдор менен кошо колхоздо куурулушуп иштеп жүрүп тапкан акчасына сатып алган. Мени астына отургузуп алып, педалды күчтөнө тээп, желкеме бышылдап дем алып баратканы эсимден кетпейт. Лимонад же печенье жеп жаткан балдарга суугу узартып карап атканыбызды көрсө, Сейитказы экөөбүзгө жетелеп барып, болгон тыйынына конфет сатып бергеничи. Көрсө, Өмүргазы байкем турмушка эрте бышып жетилип, кадыресе чоң кишидей биздин кем карчыбызга каралашып калган кези турбайбы? Анысын деле дароо түшүндү дейсиңби мени? Кайдан? Кийин мына 5-6 жыл мурун деле канча убара кылдым. Жаман Жигулим деле канча оңдоду. Казакстан жерин 1000 чакырымдан басып келген машинемди эптеп жеткирсем болду деп байкемдин үйүнө. Алыстан көзү чалгандай эле зорго келатат. Жигулини таанып, далдайган боюнча эшигинин оозунда тура калат байкем байкуш. Эмнедери бышыкта. Онтолоп сүйрөлүп келе жаткан машинени көрө сала ордунан тегеренип кетет эмеспи? Ий, Маш, алдагы машиненин кешпирин карачы. Ушул кылганың жакшыбы? Бая күнчөрөк эле кыздын баласындай кылып зыңкыйтып оңдоп бербедим беле? Яг окуйгүн. Жок дегенде майын карап моторун бир сыйра чукулап койсоң боло. Казакстандын чөлүндө жолдо калсаң эмне болот? Ролдо отурганың эле корсонт болбой. Машинени карап койбойсуңбу? Ай, ушу Сейит экөөңөрдүн жоопкерсиздигиң жанга батып кетет го. Машина деле мал сыяктуу темир болгону менен аны бапестеп баксаң жоргодой жүрүп берет. Карачы эми алдагы машинеңдин кейпин, өпкөсүнөн катыган оорулуу кишидей болуп жөткүрүп араң турат. Дагы ошончо алыс жерден долондашып жөрмөлөп ушу жерге жеткениңе таңмын. Дагы канчага чейин сүйлөйт эле. Бир сөз менен корс жооп берип салат Имаш. Машина деген темир да, бузулат. Эмне кыл дейсиң? Андан көрө машинеңизди берип туруңузчу. Иштерим көп. Бул Жигулини оңдоп коесуз да байке. Макулбу? Баса, жеңем кандай? Көрүнбөйт го? Жүрөт. Үйдө. Бурк этип туруп калат Өмүргазы коюу кашын түкчүйтүп. Түшүнсө Кудай урсун инисин. Түшүнбөйт. Тун балдарынын маңдайына жазылган жазуу өзгөчө. Айтор мойнуна түйшүк эрте түшкөн Өмүргазы апасына, бир туугандарына күйүмдү. Өзү да алдаганча, очор бачар 5 балалуу болгуча жалаң ушул экөөнү ойлойт. Эң кичүү иниси Сейитказы маалында өзү менен тең катар үйлөндү. Балдары жарыша өсүп келатат. А бул дербиш дагы эле бойдок. Буга ким тийсин? Көчүгү жер жыттабай эле тоо таш тала чөлдү кыдырып тентип жүрсө. Бир карасаң нарын, эртеси Бишкекте, бүрсү күнү Казакстанда. Мынчалык тынчы жок күч аракетти кайдан алат? Таң каласың. Тоо ташты чалгындаган геологда мынчалык кыдырбайт жерлерди. Мына эми карабайсыңбы? Дагы каягына каңкып кетип калды. Жолпол кырсыгынан аман эсен болсо эле деп сарсанаа болуп атты эле. Көзү баштан бери чаң болуп жүдөп кайдан жайдан пайда болду да, машина керек, иштерим бар. Жеңем кайда? Корс этти да үйгө карай кетти.
Жеңеси Батина менен ынак болгон сырын ошого айтат. А машинесин оңдоткону келгенде ага Өмүргазы керек. Машинесинде сурап турбайбы, ишим бар деп. Бербесе таарынат. Берсе иш балдасын чыгарып туруп, моул жигулисине окшотуп, онтолотуп, жөткүртүп алып келип таштайт. Анан анын астында 2-3 жума караламай болуп оңдоп жатышың керек. Азыр машинесин бербей көрсүнчү, кулжуңдап, оңдуу сүйлөшпөйт. Мурундагы илинген көз айнегин он чечип, он кийип, оңдогулап. Жаман жигулисин күрсүлдөтүп жөтөлткөн бойдон караанын үзөт эмеспи. Ошондо 2-3 ай көз көрсөтпөйт. Атасын коркуткан баладай болуп, жаман таарынчаагын айт. Канча кылган менен уялаш иниси да. Табият ички бир керемет жип менен бириктирген боор толгоо бар. Бербесе болбойт машинесин. Аппак көгүчкөндөй, жал куйругу таралган, бир жеринде чийиги жок. 01 маркасындагы жигулисин коюп короодо турат. Бул берен човур жылкыны мингенсип очоё отурду да, шыгыраган сайда саны жок сел-саяктарды толтуруп алып, милдеттүү эмеден бетер элдин жумушун аткарып, аңды дөңдү карабай, зырылдатып айдайт эмеспи. О, канча бир күндөн кийин алып келип таштайт. Кандай кейипте келер экен. Аба жарып зыпылдап учкан көгүчкөндөй түрү жок, тал куйругу жулунган тооктой үлдүрөгөн машинеси араңжылып келип токтойт да. Анан аны кайра баштан тетиктерин чачып ийип чогултмай. Ага деле кайыл. Кез-кез ачуусу шакардай кайнап барып токтогону болбосо, башы бышып бүткөндөй болду инисинин жоргуна. Тилегени бөйдө кырсыктан тышкары, жардан алыстап кетпей аман-соо жүрсө болду. Туталана турган жөнү бар да. Мындан 4-5 жыл мурун өмүрүндө биринчи ирет машинелүү болду. Кийин эле таможняда иштеп калган болбосо, колунан чоң машиненин баранкасы түшкөн жок. Жүк ташуучу КАМАЗдардын түрлөрүн айдады. Эс тартып калган мезгилинде өмүрүнүн көбү дөңгөлөктүн үстүндө өттү. Жалаң өкмөттүн жумушунда. Кээбирчилеп коммерцияга аралашып соода кылуу менен иши жок. Мүлдө машинесинин тетиктери менен алып урушуп, оңдоп түздөп темирди ийге келтирүүчү, ширетүүчүсү баары жогу ушул жерде. Маркум Ракым атасынын баатыр кейиптүү, зор денелүү, кашы түктөйгөн, бир гана өң түспөөлү тартпай, ата кесибин да тарткан тура. Өзү кейиптүү, зор тулкулуу супермаздын тепкичине чыгып, кабинасына олтуруп, үрөң бараңда сапарга чыгат. Жолдо да калды, суукка да тоңуп, буттарын үшүк алдырды, эч тажабайт. Ушинтип күн-түн жер-жерге жүк ташып жүрүп тапкан акчасын биртикеден чогултуп, жеңил машина алды. Азыр эле канат күүлөп, аба жарып, сызып кетчүдөй болгон аппак жигули. Үй бүлөсүнүн кубанычын айтпа. Бир жеринен кемтиги жоктой сезилген, ичи тышы жалтыраган машиненин ар жак бер жагына чыгып, моокмуганбай, колдорун тийгизгенден сестенишкенсийт, киртак түшүп калчудай болушуп. Кантишсин анан, көп жылдардан берки мээнеттенип жүрүп жеткен көзгө көрүнөрлүк буюму ушул болсо, кызыгы тарайын деп калган мезгилде имаш келиптир үйгө, машинесин сурап. Ага ининин өздөрүнчө күбүрөшүп, аркы үйдө сүйлөшүп отурганын көргөн апасы Өмүргазы бери басканда жөн салып сураган. Омей ботом, имаш кетип калдыбы? Шашып жүрүптүрбү? Машине сурап келиптир. Бердиңби? Машиненин дүрүлдөгөнүн уккандай болгон жокмун го. Ал деп койсом, кубанган тейден айдап жөнөбөйт бекен балаңыз. Кетти айдаган боюнча. Апасанда жүрөкзада боло ооз ачкан. Ой, аның мыктылап айдаганды билет бекен? Же сендей болуп шопур болбосо, көзү да түзүк көрбөйт. Жалаң күнү түнү ките окуп жүрүп, бала чагынан бузуп алды көзүн. Кабатыр болбочу апа. Айкөл мүнөзүнө салып, карс-карс күлүп Өмүргазы өзүнүн ийинен келген кичинекей, арык-чырай көрүнгөн энесинин жоонуна эркелете колун тийгизет. Бөлөкпөтөн бирөө сураса, ардеме бирдеме деп шылтоолоп, колго карматпайт болчумун. Анан бир тууган инимен аяйынбы? Бердиң. Бербей койсом, балаңыздын сырын менден жакшы билесиз го. 10 күн коркутат, мени менен сүйлөшпөй. Балалыгы калбайбы дейм. Өзү кол ачык болсо эле элдин баарын өзүндө ойлойт окшойт. Мейли, алыс кетпейм дейт. Бир кызыктан чыгып айдап алсын. Кызыгы да курусун. Эртеси эле угушту. Нарындан обочо Кеңеш айылына бараткан жолдон чыгып, аңтарылып жаткан ак түстүү жигулини көргөндөр бар экен. Уккандарында
Чай кайнан боло электе Имаштын тегерегинде жүргөн балдардын бирөөсү келип, машинанын ачкычын колдоруна карматып, кайсы жерде кимдин короосунда турганынан өйдө кабарлады. Имаш кайда? Больницадабы? Деги дени карды соогу баламдын. Айтчы, деп жаңкы суук кабарды эшиткен сааттан тарта анын артынан калгандары чугулап ийиштеле тиги бала көңүлдөрүн тынчытты. Аман соо балаңар. Чийилген бир жери жок. Өмүргазы байкеме уят болдум. Эми бетин кантип карайм. Куурап иштеп жүрүп тапкан акчасына сатып алган машинесин талкалап салдым деп ыйлап отурат Имаш. Ыйлабаса ымырым калсын. Кылгылыкты кылып, кыл жип менен бууп коюп, түштөн кийин ыйлап коет имиш. Имаштын аман соо экенин угуп көңүлү жайлана түшкөндө бир чети машинели болгон кубанычын суу сепкендей өчүргөн алаңзаар инисине ачуусу келип, безеленип кеткен Өмүргазы. Кара жини кармагандай бакырып сүйлөмөйү бар болчу. Бул жолу ошентеби десе тескерисинче эс мас болгон кишидей чеңгелде отуруп алып, шадылуу чоң колдору калтырап, казанбактай көмкөрүлгөн ийиндерин дүңкүйткөн тейде добушун дирил аралап, атүгүл көз кычыгы суурулуп чыкты. Карачы апа, балаңдын кылганын. Жөн жүргөн күнү болобу мунун. Коркуп жолобой жүрөт имиш. Ошол балаң коркобу менден. Ал 7 баштуу желмогуздан да коркпойт. Укпадымбы? Машине бычыранып, тамтыгы чыгып көмөч болуп калыптыр дейт. Ушул колдору менен тапкан акы, маңдай терим аркылуу бала чакамды багып, эми машине алсам, анымды талкалап салат. Буюмдун баркын билбеген акмак. Же аял албайт колоктоп. Ээрчиткендери жалаң үй жайынан безген самтыр бекер поздор. Ушунча болуп, ушул дербиштен мен сурадымбы? Жок, башкаларга берип атканын көрүп эле турсам да, көрмөксөнгө салып. Эми карабайсыңбы? Өзүмдүн тапканымды ра көрдүртпөй, машинени талкалап салып, качмыш болуп жүргөнүн карабайсыңбы? Жер сууну кыдырган сел саяктын. Ушуга ишенип берген мен да акмакмын. Көңүлү сууп калбасын дебедимби? Улуу баласынын күйгүлдүккө түшүп жатканын көргөн эненин жүрөгү зыркырабай койчу эле. Айнагүл үнү каргылданып, аста эңилип, Өмүргазынын ийине колун койду. Койчу балам, кээбичи, аман соо калыптыр. Бир жерим эртинсе эмне болот эле, каты күн, тоо дейли. Андан көрө машинеңди барып көрсөңчү балам, дагы бир немесин чукулап чыгарып кетишпесин. Апа, эмнеси калды дейсиң тарпы чыккан машиненин? Болору болду да. Жана эле укканда бармакмын. Ошо заарканып отурбаймбы? Токоч болуп калган эменин кебетесин көргөндөн. Бая мен айтканда эле бербей койсоң го машинеңди. Жүрөгүм сезди эле ошондо. Үстүңө үйүрүлүп түшө калып, бай келип жатканда. Көрсө машинеңди сурай албай жаткан тура кургур. Анын үстүнө көзү да жакшы көрбөйт эмеспи? Басты да газды. Чалкала отуруп алып, мактаны учурта айдагандыр. Мейлеми, кайгырганда эмне? Баш аман калыптыр, ошого шүгүр келтирели. Эми машинеңе барасыңбы? Сүйрөтүп алып келип койсоң, жасап түзөп четинен оңдой берерсиң. Оор үшкүрүп, башын төмөн салаңдатып отурган Өмүргазы: алып келем апа, эртең барайынчы. Ошол тамтырагы чыккан машиненин кебетесин көргөндөн заарканып турам. Ай, кандай гана оюнчуктай болгон машина эле. Эне бала ичтеринде күйгүлүктөрү басаңдаса да, өз ара кеп чоюшуп, ал күнү кечкиртип отурушат. Өмүргазынын келинчеги Батина ичимтап, кубаныч кайгысы ичинде, канчалык ичинде бушайманга түшүп турса да, көзүндөгү кылгырган жашты араң тыйып, ууртунан кайгынын кермек изи бир күнөөлүү жылмаюуну билдире, не жубата турган сөз таба албай, же тиги кайненеси менен күйөөсүнө кошулуп, күйүнүч билгизбей, босогодо туруп кайта үйгө кирип кетти. Балким анын дал ушул ортого ажырым салбаган оор басырыктуу мүнөзүнөн уламбы, коңшу колоңдору ушул келинди аябай жактырышат. Имаштын жоругу жолдо калсын. Алар антип отурушса, бир күнү үйгө жолобой качып жүрүп, байкеси иште экенде ууру мышыктай кылтыйып корого башпага калбайт бекен. Апасы экөө ал жай сурашкандан кийин энелик сөзүн айтмакка баласынын жүзүнө бир карап алып сүйлөйт Айнагүл. Деги ботом,
кайда жоголуп жүрөсүң көрүнбөй. Ушуякта эле жумуштарымды бүтүрө албай. Айланайын, жумушуңду кое туруп, жанакы иш болгон соң түз байкеңдин астына келип кечирим сурап койсоң болбойбу? Жоголуп кетпей. Ушунча жыл иштеп жүрүп, бир машине сатып алса, аны да жөн койбой талкалап салыптырсың. Тигине гаражында турат. Деле тамтыгы жок. Башында сыр билгизбей жатты эле. Сенин аман-соо экениңди тиги ачкычты алып келип берген баладан уккандан кийин машинесине кейип ыйлап ийбеди ушул жерде. Ботом ичи атышат да, аны көрүп зээним кейип мен да ыйладым. Кыйын экенсиңер балаң экөөңөр. Темирге да ыйлаган. Дебеспи Имаш кашкайтып туруп. Андан көрө менин аман калганыма сүйүнбөйсүңөрбү? Байкем экөөң Темирге ыйлабай. Силерге ошо машина артык бекен. А мен ойлоп жатпаймбы? Апам аман калганыма сүйүнүп, башыман суу тегеретип чачат экен деп. Мындай сөз чыгарын күтпөгөн апасы аң-таң калган боюнча уулуна саамга карап турду. Анан гана тилге келди. Кээде туруп, ушундай кептерди сүйлөйсүң? Же бала эмес, же чоң киши эмес. Сени жигиттейт. Акыл токтото турган чагың. Өзүң эмне деп жатасың азыр? Ойлоп көрчү. Сен өмүр казы, мен деле. Баарыбыз кантип жамандыкка кыялы. Күйүнөт да, кантип күйүнбөй койсун. Ай балам, суу тегеретейин дейсиң, өзүң талаалап жүрсөң. Сени каяктан издеп таап башыңа чыны тегеретем. Баланын сөзүн сүйлөйсүң. Кудай бир сактап денеңдин эч жери чийилбептир. Машина аңтарылып жатыптыр дегенди угуп, байкеңдин жүрөгү түшүп калды. Кийин соо экениңди угуп, ошондо ыйлап жүрбөйбү машинесине кейип. Биртке кемчиликти моюнга ала жүргөн дурус болот балам. Кайра туруп бизге ноюйсуң, балаң экөөң Темирге ыйлаптырсың деп. Ыйлабагандачы, ыйлайбыз. Сенин аман соо калганың кошул ташыл болуп кетип ыйладык. Андан көрө көкпеттенбей, өмүр казы байке азайып көп күнөөм болсо кечириңиз десең, сени кечирбегенде кайда барат эле? Кечирет. Макул апа. Өзүм деле ошону ойлоп жүрөм. Көз айнегин оңдогулап жылдырат Имаш. Ыңгайсыз абалга туушугуп, не кабатыр болгондо же кимгедир ачуусу келгенде көз айнегине жабышып калмай адаты бар. Көзүнүн начарлашына себеп бала кезинен күнү түнү китепти тынбай окушу болду. Көз майын түгөтүп шыырдактын үстүндө бортоктоп же чыканагын жерге коюп, алаканы менен жаагын сүйөп, жамбаштап жатып алып, жыртайып эле китеп гезит бетин тиктеген. Азыр деле ошол адаты калбайт. Азыноолак эле колу бошой калды дегиче китепке асылат. Мына азырдагы орто калыңдыктагы Народный целитель деген журналдын жоон тобун көтөрүп алыптыр. Апасынын жемелегени аягына чыга электе сөздүн ногун бөлөккө бурду. Көрдүңбү апа, могу журналдарды? Народный целитель деп аталат. Ушулардын баарынан сиздин ооруңузга тиешелүү даба болчу айыктыруунун жолдорун издеп таап окуп чыктым. Онкологиялык рак шишигин алдын алып дарылоочу нерселер көп экен апа. Сиздин бир эле ал эмес, бооруңуз ашказаныңызда ооруйт эмеспи? Бир кезден окудум. Москва жактан бир дарыгер чыгыптыр. Скальпели жок операция жасайт экен колу менен. Рак шишигин колунун биотогу менен мыжып жок кылат экен. Эгер биердеги доктурлардан жардам болбосо, ошол скальпели жок колу менен операция жасаган дарыгерге алып барам сизди. Макулбу апа? Айнагүл ушул тапта турмушунда канчалык кыйынчылык көрүп, ичиндеги көп жылдар бою өтүшүп кеткен илдети жанын кыйнаса да, алигидей жылуу кептерди укканда ички дарты басаңдай түшкөндөй. Көз жээктери кабарып, энелик бакытка эт жүрөгү мелт калттоло өз дүйнөсүндөгү эң бактылуу эне катары сезип кетчү. Кийинчерээк Имаш дагы келиптир. Энтелеңдеп, бала кезиндегидей энесинин алкымынан бир өп, чекесинен сүйүп, алжай сурашкандын ортосунда колундагы 4 бүктөлгөн нерсени жайып көрсөттү. Апа, мону караңызчы, асыл таш деп коюшат экен Кытайда. Ошол жактан алып келдим. Көптөгөн ооруларга шыпа болот имиш. Илгертеден эле кытайлар могу кездемеге чөгөрүлгөн асыл таштарды ооруган жерлерине басса айыгып калышчу экен. Кереметтүү таштар апа булар. Карачы,
Чын эле улунун колундагы чарчы кездеменин эки бетине тең жыш кынаптап жабыштырылган таштардан кеминде бир 30 чактысы бар. Таш деген эле аты болбосо, күндүн нуруна чагылышкан сайын ар кырлары түркүн түстүү куулуп, өзүнүн тереңдеги касиетин билдиргенсип күңүр шоола чачат. Оми, жарыктык, таштардын кооздугун кара. Эмне, чын эле ошончолук касиети бар бекен? Тоо, эгер айтканың чын болсо, Алла Таала тоо таш, жер суу, чөөнөн өйдө ар дартка эм болчу касиеттерди чачкан тура. Карачы эми, могу таштардын кулпуруп турганын. Муну кайдан издеп таап жүрөсүң? Таптым да апа, иши кыса сураштырып жүрүп. Үнүн эми мурункудай кубанычтуу чыгарбай, аста унчугуп коет Имаш. Ичим таап мүнөзү айттырбайт. Канчалык аракет менен издеп жүрүп тапкандан кийин коюнуна сыйбаган кубанычын. Жолдо ката Кытайдан алып келаткан көп буюмдарынын арасынан ушул асыл ташты айрыкча аздектеп, жолдон жоготуу ичидөй ардактап сактап келгенин айтпайт. 2 күндүн биринде эле боорун, ашказанын же ооруган ич жагын сыйпалап калчу бүжүрөгөн апасы ошол ич тарты катуулаган жерине асыл таштар чөгөрүлгөн чарчы кездемени баса койсо, куландан соо болуп, бардык илдеттен айыгып кетчүдөй көңүлү элеп-желептенип, жеткиче чыдамы кеткен. Эмичи, жол ката көздүн карегиндей сактап келген буюмун апасынын колуна аман эсен тапшыргандан кийин санаасы тынчып, Атыгүл биртикке көңүл оту басаңдай түшкөндөй. Апа, баягы мен алып келген мумияны аз-аздан ичип атасыңбы? Асыл таштын көркөмүнө алаксып отурган апасы тизесинин үстүнө жайнаган кездемесин сыйпалаганын токтотуп жооп берет. Кез-кез ичип жатам. Аның деле билинбегени менен жардам берип атат окшойт. Жылы сууга салып эритип ичкенден кийин ичим бир аз басылгансып калат. Иче бериңиз апа. Бирөө болбосо да бирөө эм болуп калар. Ушундай мезгилде маал-маалында чуулгандуу окуялардын күбөсү болуп калган терс аяк өз билгенин бербеген, бир ишти колго алса аягына чыкмайынча орто жолдон кайтпаган, көк беттиги бар, бирок ошонун баарын жууп кеткен, жеринен ак көңүл, кышкы суукта тонун чоочун кишиге чечип берген кайрымдуу жаш баладай тартынчаак баласына ичи ысып кетти Айнагүлдүн. Бала кезинде тескерисинче мүнөзү тоң эле. Кийинки жылдары ичинде өзүнө көбүрөөк боор толгоп, 2 күндүн биринде киши аркылуу айттырып же телефон аркылуу алабалын сураштырып өнтөлчү болду. Эскирген ошода сыркоолоп ооруган сайын эмне болот деп жүгүрүп көбүрөөк аячу болду ушул баласы. Мумияңыз калдыбы апа? Же дагы ап келип берейинби? Ой бар балам, деги эле көп алып келиптирсиң, чети оюлбай эле турат. Бир ичкенде кенедей эле грамм кетет турбайбы? И баса, баягы армияга кетерге чейин, андан келгениңден кийин дагы мумия чогултуп жүрдүң эле, ошондон калгандары дагы эле бар го, Калган деле жок апа. Сизге ап келген мумия кийинки орто токойго тайкемдикине барганда атайын тоого чыгып чогулткам. Эскилерин мурун чогулткандарымды ошондо эле керектейм деген кишилерге таратып ийгем. Азыр мурункудай тоого чыгып мумия чогултпай калбадымбы? Жакшы эле кыдырдың го, мумия жыйнайым деп. Жок апа, жалгыз киши жалгыз кишилик кылат экен. Менин анча-мынча тоолорду кыдырып мумия жыйнаганым кеп болбой калат экен. Муну өкмөт колго алып, окумуштуу илимпоз адамдардын арасында кеңешме өткөрүп, каражат бөлүп берип, чалгындоо иштерин жүргүзсө, сонун болбойт беле. Бул жаткан эле бир ген да. Бузулбагандың, намыстанып кетем апа. Кээде карасаң, чет жактан көчүп келгендер тез эле 2 жыл өтпөй заң кайган там салып, байып кетип жатышпайбы? Эмнеликтен? Алардын кыйынынан дейсизби? Андай эмес, биздин жердин берекеси төгүлүп турганынан. Эмне гана өспөйт кыргыз жеринде. Арслан баптын ажайып токойлору бар. Кирсе чыккыс, жаңгактары бут астына төгүлүп, киши колу жетишпей көң болуп жатат. Ысырап корчулук. Ал эми минерал суусу чыкпаган жер барбы Кыргызстанда? Бул эле биздин Арашанды алып караңызчы. Нарындан чыккан. А мындай жерлер толуп жатпайбы Кыргызстанда? Дары сууларчы жер астынан чыккан. Өзүңүз деле Ысык көлдүн жыргалаңына барып көрдүңүз го. Баткагынан өйдө дары.
Анан чет жактан келгендердин көзүнчө намыстанып кетип атпайынбы? Кыргыздардын боштугуна, Кудай берген жаратылыш сууларына, таза абасы, чөбү, жемишине көңүл кош мамиле кылганына. Ошол үчүн бала кезимде Кыргыздын тоолорундагы мумио тууралуу академик Алтымышбаевдин китебинен окуп алып таң калбадымбы анан? Билесиз го апа, Иджи деген 2 дөңгөлөктүү мотоциклим бар эмес беле? Ошону минип алып, Орто Токойдон баштап көлдүн тескей тарабындагы тоолоруна, биздин Тянь-Шандын көкмелжиген тоолорунун арасындагы кышы жай бою малын жайган малчыларга чейин барбадымбы? Боз үйлөрүнө кондум, сый көрдүм, небир кебин уктум. Мына ошолор көрсөтүп беришчү мумионун көп жиналган жерлерин. Асказоого тырмышып, колдорум тытылды, тизелерим айрылды. Бирок ошол күндөрдөй жыргаган эмесмин. Көбүн эсе чабандар жер өңүтүн мыкты билишет эмеспи? Мен жокто эле асказоого чыгып, үңкүр коңулдардагы чогулган мумиону алып дайындап коюшат. Мен болсо жаман мотоциклим менен зуу жетип барып, 1-2 күн ошо жерде болуп, алып кетчүмүн да мумионун. Көп акча берсем албайт, тигини алып келип бер, муну алып келип бер дешет. Заказын жеткирип берем. Ошого ыраазы алар. Кыргыздай меймандос кең пейил журт болорбу? Доушунан толкунданган, ыргак сезилген баласынын ойлуу жүзүнө таңыркап, имере тиктеп алды Айнагүл. Баласынын мынчалык ээргип, чын дилинен чечилип бергенин биринчи көрүшү. Энеге эмне жетишпейт? Кенедей жылуу мамиле. Келип кеткен сайын ушинтип жылуу кебин айтып берсе, ошол эле жетишпейби ага? Болбосо Кудайга шүгүр, Баки жогу жетиштүү. Келиндери Светасы, Батинасы да жаман чыккан жок. Апалап көзүнүн агы менен тегеренип турушат. Моул эле дербиш баласы бой. Үйлөнүп жайланып, соңуна урук тукум калтырам менен иши жок. Бала кезинен мумио чогултам деп асказоого тырмышып жүрсө, эми да үй бетин көрбөй, талаалап казак менен кыргыздын жеринин ортосунда жүрөт. Иши кылып, алты башы аман болсун. Ошол тоолоруңа тырмышып, мумио чогултам деп жүрүп, жука кийимчен болуп, эрте жашыган мотоциклиң минип, шамал менен жарышып жүрүп, өпкөңө суук тийгизбедиңби? Күрсүлдөп жөтөлүп эле каласың, же доктурга көрүнбөйсүң. Суук тийгизгеним чын, көрүнөм апа. Жаш эмесминби? Балам, ошо жаш кезиңде байкабай жүрүп алып, Кудай уруп олтурбайсыңбы? Жаш кезде көрүнүү керек. Менин абалымды көрүп жатасыңбы? Дарттын баары жаш эңкейгенде козголот. Баласынын чын жүрөктөн айткан маеги кулагынын курчун кандырып бир чети дагы эле ошол аңгеменин уланышын уккусу келген эне ооз ачат. Анан ошо мумио чогултканыңан бир майнап чыктыбы? Убара болуп тоонун чокросун укканда саамга тунжурай түштү. Көз алдына ошол элес. Башына каска кийип алып, алдынан соккон шамалдын эпкинине көзүн жүлжүйтүп, 2 колу рульда тырышып, мотоциклдин үстүндө зуулдап бараткан боз улан чагы элестейт. Атам качан каза болду эле? Аны эмнеге сурадың, балам? Атаңыракым 8-inde толуп турган кезинде кетпедиби куурагыр? Апа, көңүлүңүзгө албаңыз апа. Неге дегенде саамга тынып туруп сүйлөдү Имаш. Көз айнегинин иш жагындагы көзү ойлуу, эненин башынан ашыра тиктеп туруп, сүйлөгөн доушу коңур, жумшак. Тереңинде жаткан муңдуу ойду жаап жашырууга далалат бургандай туюлат. Баарыбыз эле бу дүйнөгө келген мейман эмеспизби? Айрыкча мен өзүмдү ошондой сезип кетем. Жолдо келатып, бир үйдүн жаргы көрүнгөн үйгө убактылуу башпага калган жолоочудай сезип кетем өзүмдү. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө бу өмүрдө кыска эле жашачудай сезем. Жаркырап күйүп келип, шамал жалп өчүргөн шамдай болормун. Эмне деп атасың, Имаш? Ооз кесир сүйлөбөчү. Пенденин оозунда, Алланын кулагында деген кеп бар. Жакшы кеп сүйлөп келатып эле жүрөгүмдү оорутуп, кайдагын айтасың да, балам. Андан көрө силердин чайыңарды ичип, неберелеримди эркелетип жүрүп, силердин астыңарда кетсем, ошол жакшымы? Осол кебиңди кулагыма угузбачы, балам. Имаш, сизди капа кылайын деген кымындай оюм жок болчу, апа. Кечирип коюңуз мени. Оозумдан чыгып кетти. Бирок жашырбай оюмду сиз менен бөлүшүп жатпайынбы? Силер өмүр казы байкем, баарыңар эле урушуп каласыңар го мени. Жаның тынчалбайт.
бир жерге турга албайсыңбы деп. Түшүнөм баарын эле. Ичимден бир нерсе тынчымды алып, жанымды койбой шаштыргансыйт. Камчылап эле тургансыйт. Көп нерсени жасоого үлгүргүм келет. Кыйналып кетти эл. Түрмө кыргыздарга толду. Жетимдер, жесирлер, кайырчылар көбөйдү. Бул үчүн кимди күнөөлөшүбүз керек? Албетте өзүбүздү. Эшигинин алдында жалдырап, ач кабала ыйлап турса, ага бир сындырым нан бербей желкелеп, коросунан кууп чыккан бай адамды. Сессиянын учурунда эл таламын талашмыш болуп, трибунада төшүн каккылайт. А өзүнүн борбор шаарда магазини, фирма, кафелери бар. Алардан түшкөн киреше чөнтөгүнө миллиондогон акчаны бөлүп коюп турат. А эл бечара ойлойт, могу депутат өңгөчү үзүлгөнчө элдин кызыкчылыгын коргоп жатат деп. Өзү бербейби элге чөнтөгүнөн? Бергиси келбейт. Өзүнүн элден артык жашап жатканы жашыруун максатында шилекейин чачыратып сүйлөйт. Сүйлөшсүн, эл таламын коргошсун. Бирок ишиңе сөзүң тең келгендей болсун да, эмне? Же жетимдер үйүн курууга кантип акчасы жетпесин? Мисалы мен андан ашкери бай экенимди билип туруп, элди сөз менен жоотуп, өзүң ак киши катары көрсөтүүгө ултунган депутаттын кебине канткенде ишенем. Иши менен көрсөтсүн. Туурабы апа? Ай балам, анын эмнесине каныңды бузасың? Жалгыз кишинин колунан эмне келет? Президенттин ошол депутатың деле жалгыз бир-эки кишинин колунан мамлекеттин алабалын оңдоп коюш жеңил дейсиңби? Уурдабаш керек апа. Өзүмчүл болуп өзүң гана ойлобой, калайыкты ойлош керек. Элдин эмгегин жегендерди катуу жазалаш керек. Ошондо тартип болот. Бир уч төбөлдөр гана байып, жеген ооз уялат болуп, биринин уурдаганын экинчиси көрмөксөнгө салса, каралман журт алардын кылганын көрүп туруп уурдабай коебу? Уурулук жугуштуу дарт ал өйдө жактан келип жатат. Жең ичинен миллиондогон жеп ичкен уурулар, 2-3 жандык менен кармалган майда уурулардын үстүнөн сот жүргүзүшөбү? Өздөрү сүттөн ак киши болуп, сыяктанышып, анан ушул актан карасы көп адилетсиз жашоону көрүп туруп, элдин башы тумандабайт бекен? Мына ушинтип ак караны ажырага албай, дал болуп күйүп-бышып жүргөн чагында жазымышпы не Кудай Тааланын кезексиз сыноосунун бириби карыпчылык башына түшкөн Имаш Нарындын СИЗОсунун босогосун аттады. Бул 1992 жылдын жай айына туш келди. Сыртынан караганда өзгөчөлүгү анчалык сезилбеген 2 кабаттуу курулуш шаар четинде Невак дубалдары бузулуп ташылып кеткен эски лагердин сол тарабында коңшулаш турат. Үрөйдү учурган түрмө деген аты болбосо, демейкеле курулуштай көрүнөт. Кептин баары ичинде. Анткени аталган мекеменин улагасынан ичкери карай кадам шилтедиңби? Канча бир убакыт өткөндөн кийин көбүнесе сот аркылуу ишиң ак болуп, башың азаттыкка кутулуп чыгабы? Не сот өкүмү чыгарган жаза мөөнөтү мойнуңа жүк кылып, этап менен Бишкектеги борбордук СИЗОго, андан бир канча убакыт өткөн соң айланасы бийик дубалдар, ажылдаган иттер, автоматчан солдаттар кайтарган эмгек түзөтүү колониясына туш келериңди айтуу азырынча кыйын. Баарын бейшенеге жазылган бактың билер. Арине соттун чечими буга кошумча болот. Түрмөнүн түрмөдөн эмне айырмасы бар? Бир караганда анчалык деле айырмасы жок оңду. Абака мүнөздүү, сыртынан кулпу менен бекилген оор эшиктер бар. Ичи күңүрт, дубалдарды бойлой кеткен темир наралар, одураяшып алган дубалдар. Жер төбөнүн нымдуу абасындай муздактык. Астын үстүн 4 тарабы бетон. Төрдө азын оолак шоола жыбылжып кирген темир тор терезе, кире беришинде күнү түнү дебей үлүңдөп күйгөн жалгыз лампочка. Жамысы окшош. Эскилигинен же жаңылыгынан, кандайдыр бир басып өткөн тарыхынан эле өзгөчөлүк болбосо, эгиз козулардай түрмөлөр. Бир энеден туулгандай. Кыргызстан боюнча алганда 5 СИЗО бар. Талас, Каракол, Нарын, Ошто, Бишкекте. Ар биринин курулган жылы, басып өткөн жолу ар башка. Салыштырмалуу алып караганда Ош менен Каракол шаарынын түрмөлөрү эң эски деп айтаарлык. Оштукун Камчыбектин түрмөсү деп коюшат. Алай ханышасы айтылуу энебиз Курманжан Датканын тун баласы Камчыбек дарга асылаарына 1 күн калганда түн өткөзгөн түрмө ушул.
Ошол каргашалуу окуя болорго чейин Камчыбек иш башында туруп астейдил ой менен бир жакы паасын мечит кылып, калган тарабына кербен сарай курдуртмак экен. Ойлогон ою жарым жартылай иш жүзүнө ашып, заңгыраган кербен сарайдын дубалы алыстан көзгө көрүнүп калганда, Камчыбек жаңы бүтүп келаткан курулуш тууралуу оюн билмекке Акылман апасын ошко чакыртат. Кербен сарайдын киши боюнан бийик дубалдарынын алгач көргөндө шаштысы кете түшкөн дешет Курманжан датканын. Ичинен тогу айтып, келме келтирип, боюн жыйып туруп, алыстан көргөн билген энебиз жанында катарлаш турган Камчыбектин көзүн кыйыгы менен карап өтүп, балам, жакшы ниет менен курган экенсиң, бирок шүйкүнү жаман. Мына о алтын кез бийик дубалдарыңдын. Сен кербен сарай салбай эле келечектин түрмөсүн салган турбайсыңбы? Деп кербен сарайдын ичине баш бакпай, алда бир кооптуу сезимден жүрөксүнүп, аттын тизгини силкип, капалуу түнөрүп бастырып кеткен дешет. Айткандай тарых боюнча жайлоого бараткан Камчыбектин айласын көчүп, жолдон жоктоткон орус аскерлери аткезчиликти бетине шылтоолоп, кыз кыркынын келин кесегин койбой, жагдан сандыктарын аңтарышып издегендери апийим, алтын курал жарак болсо керек. Көч ортосунда бараткан Камчыбектин көрөр көз аялы жагдандын ачкычы жоголуп кетпесин дегенчелик кылып чачына байлашкан экен. Тоо ачкычты чече албай буйдалап калганда, жергиликтүү элди калк катары теңсинбеген казак орус кылычын шарт сууруп алып, олоң чачты так түйүнөн кесип салат. Чыр ошондон башталат. Эрди намыс коёнду камыш өлтүрөт демекчи, намыска катуу күйгөн Камчыбек орустун бир канча аскерин тып-тыйпыл кылычтап, сөөктөрүн таш менен корумдап, жым билгизбей салат. Арасында айгакчы чыгып орустарга билдирип, жаңжалдын ана башы катары Камчыбек кармалат. Ошол мезгилде атайын салынган түрмөнүн жоктугунанбы же көз көрүнөр мазактаганынанбы баатыр жигиттин өзү курдурткан кербен сарайынын бир бөлмөсүнө азыркы кездин камерасындай эшигин кулпу менен бекем кылып ошого камайт. Апасынын олуялык кылып айтканы келди. Камчыбек түрмөнүн биринчи арестанты болду. Канча күн камалып жатканын ким билсин, замандын теңсиздиги ушудур. Аялын маскара кылып, олоң чачын түйүнөн кыркып салганы эске алынбай, сот даргасууга өкүм чыгарган түндү Камчыбек ушул камерадан өткөргөн дешет. Баатыр жигиттин башына не деген ойлор келди экен? Түн бою кирпик кирмеген эместир. Кырчындай солкундаган жигит чагында Курманжан датка деп узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына таанымал апасына ушул чалкеш замандын өйдө тартса өбөк, ылдый тартса жөлөк болуунун ордуна эрте жашында соолуп түшөрүн ойлогондур. Сүйүп алган зайыбынын бир олоң чачынын кыркылганы үчүн эмес, ошол аялынын чачы кыркылганы анын жигиттик баатырдык намысына, ал тургай жалпы элдин аброюна шек келтиргени катарында кабыл алып, өлүмгө моюн сунганын ойлоп, кайратын ичтен жыйгандыр. Эртеси Камчыбекти даргасышты. Уулунун кайраты мокой түшпөсүн деген ниетте өлүмгө тике кара деген сөздү кайсы эне батынып айтат. Канчалык күч керек буга? Сыртынан кайраттуу өкүм айтылганы менен Курманжан датканын жүрөгүнүн түпкүрүндө тун баласын даргасып жаткан, желдеттердин ар бир кыймылына тынбай көз салып турган көз тереңинде балким энелик сураныч, ичтен өксүгөн жалыныч, ошону менен бирге шалбыраган жумшак кары эриндери үнсүз шыбырагандыр. Энелик ак сүтүмдү кечтим деген сөздү удаа уулунун эл намысы үчүн жаны кыйылып баратканына өзүнүн дагы күнөөсү бардай энелик улуу кечирими жаткандыр. Тарых боюнча ал эми түрмө азыр дагы жашоосун улантууда. Калк унутпайт эч нерсени. Оштун СИЗОсу эркектер арасында Камчыбектин түрмөсү деп аталып калды. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бир өзгөрүү. Камчыбектин түрмөсүнө улай короонун ичине жаңы түрмө салыныптыр. Зектер аны Брежневка деп аташат. Өзгөрбөгөн бир нерсе, Камчыбекти дарга асаар түндө өткөргөн камера азыр дагы эң жогорку жаза, атууга өкүм салгандардын камерасы катары сакталып калган имиш. Смертниктердин камерасы, атууга өкүм кылгандар айлар бою заргып өткөргөн мезгилинде ошол камерада Курманжан датканын баласы Камчыбектин жарыкчылык менен кош айты шаардагы акыркы түндү өткөргөнүн билишпесе керек. Ким билсин анысын? Түрмөнүн дубалдары керең,
дудук. Өткөн тарыхты айтып бергиси да келбейт. Азыркы акыйкаттуу же акыйкатсыз соттолгон пенделердин муңзарын укканга көңүлү дагы жок. Кулак мурдун кестирип салгандай кулдай жымжырттык. Мына Ош түрмөсүнүн Камчыбектин түрмөсү деп аталып калышынын кыскача тарых жоромолу ушул. Караколдун түрмөсүнүн курулуш тарыхы андан бетер кызыктуу. Вали деген Ногой улутундагы байманасы ташыган колунда бар жергиликтүү кыргыздардын байманаптары менен алака түзгөн соодагер адам жашаган экен Каракол шаарында. Ошол мезгилде революцияга чейин Кытайдан үрүмчү, кулжа, Кашкарына дейре соода сатык жүргүзүп, небир шайы жибек материалдарды күтүрөгөн жылкыларга айырбаштап алдырган. Мойнунда күмүш түлдүү коңгуроосу шыңгыраган төө баштаган гербени боло турган дешет. Асказоолордун арасындагы ууру жолдор менен көлдүн апийимин күнү түнү жан адамга билгизбей Кытайга жеткирген. Аткезчилик жайы дагы болгон экен Валидин. Жалаң соодадан түшкөн киреше көзүн май басыптыр. Кыргыздын төөлдөрү менен мамиле түзөт. Орус көпөстөрүн туурап, ичи тышын келиштире кооздогон үй салдырат. Сооданын андан ары өркүндөшүн ойлогон Ногой Вали шаарды тең бөлүп аккан чоң сууга жетпеген тушта дуалдары бийик, дарбазасы ичи сыртынан мыктап бекитилген атканасы бар экен. Ошону кеңейтип баш аягы тай чабымдай аянтка кербен сарай салдырууну чечет. Элдин айтымында ти ирелгеш турган казактын жеринен ың-жыңсыз уурдалып нечен алма баш, ак куудай суналган аргымактар, чет көздөн далдоо ушул эски аткананын ичинде күн-түн кайтарууда багылып жатчу экен. Ойлогон оюн ашырмакка курулушту тез аранын ичинде бүтүрүүнү ойлогон Вали ар жерден усталарды алдырып, жумушчуларды жалдап ишти баштайт. Челек-челек суу толтурулган арабаларды качырлар сүйрөп, ылай ийленип саман аралаштырып кыш куюлат. 100 миңдеген төө кирпиштер жер жайнап күнгө какшып, даяр болгондору кыш кынаган усталардын колуна тиет. Эски аткананын ордуна тийбей, айланта курчаган бийик дуалдар тез убакытка өтпөй чоочун көздөн калкалап калат. Иргелип алынган усталар тегерете тосулган дуалдардын ортосунда кербен сарайдын Вали Ногой түзгөн чиймеси боюнча күн-түн мээнеттенип, жашыруун ишти кыска мөөнөттүн ичинде бүтүрүүчүдөн бетер сыртка да чыгышпай, ичкен жегендери короонун ичинде болуп, шымаланып, таң агаргандан көз байлаганга чейин иштешет. Башталган иши аягына чыкпай койчу эле. Элдин айтымында келерки жылдын күз маалында мал семирген убакка болжоп, Актөөнүн карды жарылган айлардын биринде курулуштун негизги бөлүгүн бүтүрүп, кыргыздын мыкчыгер байларын, жээк жаат туугандарын чакырып, чоң той берүүнү чечкен экен Вали. Бир жыл өтөт. Аты алыска кеткен, менмен деген 4 түлүк малы жер бербеген, байлар астынан кыя өтпөгөн Керегеташ айылынан чыккан бир кезде кыргыздын жакшыларына кошуп Санкт-Петербургка чейин барып элчилик чапан ак падышанын колу коюлган мөөрү бар кагазы менен сыйланган каракылды как жарган адилеттиги журтка жаккан, келечектеги болчу окуяны көрүп тургандай так айткан даанышман Кыдыр акеге жаңы бүткөн курулушту бир сынатып алууга, бир чети бейчеки жерге ат бастырып барбаган, кадыр баркы өткөн адамдын астынан өтүп ыңгай келсе, күлүктөн бирин тартуу кылып, үстүнө кымгап чапан жаап, көңүлүн алып, атказы ийини ойлогон экен Вали Ногой. Ал болсун, сөздүн тогу тер жери Кыдыр аке Вали Ногойдун вазипа саламын кабыл алып, анын келип кетиңиз деген өтүнүчүн угуп, жолго чыкканына келели. Ал кезде Каракол шаары азыркыдай этеги капчыгай аралап, чар тарабы жайыл элек. Андыктан калаага бута атымдай калганда чоң курулуш алыстан таанылат эмеспи? Үзөңгүлөш келаткан адамдар, анын ичинде Кыдыр акенин көзүнө айланасы бийик коргон сыяктуу айланата курчалган, ичиндеги курулуштун төбөсү дээрлик көрүнбөгөн кербен сарайдын сөлөпөтү тартылыптыр. Колун маңдайына серепчилей бөшүркөп караган ак сакал тизгинин жыйып, бир маал үзөңгүнү бекем тээп, анын катарындагы куйругулаш келаткандарда түтүндөй созулуп дароо тык токтобогону менен артынан оозун жыят. Айланасы дуал, ичиндеги курулушу көрүнбөгөн сурга чыргандай кербен сарай өзү.
Ошондон тынбай жүрүп олтурушкан үркөрдөй топ Валин огойдун курулушуна кез келишет. Үйлөрдөн оо-чороок тай чабымдай аралыкта салынган атчан киши моюн созуп караса да ичи көрүнбөгөн илгерки шаар сепилге окшогон курулушка таңыркап туруп калышат экен. Кыдыр акенин жанындагылар эмне деген кеп чыгар экен дегендей жаамысы даанышмандын оозун тиктешет. Жана эле алыстан көрүнгөндө аттарын алып меймандарын ичкери баштоого Вали өзү жигиттер менен сыртка чыгып ал жай сурашып, ар бир жигит бири-бирден келгендердин тушуна туруп калган кези болчу. Ошентсе да атайын түшүүгө шашылбай, колдорун бооруна алып, аны сыпайгерчилик менен күтүп турган Кербен сарайдын ээсин көзү чалып өтүп, бийик дубалдардан карегин айрыбай турду Кыдыр аке. Мынчалык эмнеге бийик кургансың дубалдарды, Вали? Кербен сарай дегениң ушуу? Кербен сарайга окшобой эле бөлөк бирдемеге окшоп калганбы дейм. Аттан түшүңүз, Кыдыр аке. Жайдарымын өзүн өзгөртпөй сүйлөдү Вали. Кербен сарай иш жагында, ат гана ошол боюнча калды. Тийген жокмун. Алыстан келген меймандардын аттары багылат деген ой менен. Дурус, деген экен Кыдыр аке. Ат үстүнө сүйлөшүүнү осол сезип жерге түшөр менен. Кербен сарай куруп, меймандарды өргүтүп, чарпаяңа эс алдырып, сый тамагыңды алдыларына жайнатып, көңүлүн алам деген ниетиң дурус экен, Валиним. Бирок дилимдеги туюп турган чындыкты айтып калбасам, өзүмдүн ыйманыма камчы чапкандай болуп калаармын. Айтайын, бир укканда жер кезип өмүр өткөнчө дүйнөнү кыдырып жүрүп, арып-карып, Кытайдын Тибетине чейин өз көзү менен көрүп, ошол жерге байырлаган кечилдерден дарыгерчиликтин не бир укмуш сырларын үйрөнүп, өзү да киши дарылаган бир дербиш акыры туулуп өскөн жериме барып көз жумайын деп Кытайдын Кашкарынан чыккан бир кербенге кошулуп, нечен күн түндөп ушул караколго аман эсен жетиптир. Айта бериңиз, Кыдыр аке. Жаалап жиберишти тегерегинде тургандар. Акылман адамдын оозунан чыгаар кепке ынтызар болушуп, ошентип караколдун калдайган карааны, арт жагынан көк менен бириккен ысык көлдүн чалкып жатканын көрүп, көзүнө жаш алган тура жарыктык. Жигит кезинде кыз алган жарынан айрылып, ошол боюнча үйлөнбөй бой жер кезип, көргөн билгендерин кагаз бетине түшүрүп, 5 маал намазын үзбөй такыба, аалым киши болуптур. Кербен башы уйгур жигит экен. Жолдон ноокастап жыгылганда, андан бөлөк жол сырын билген киши жок. Төөлөрүн чөгөрүп, өргүп жатып калышканда, жанагы сакалы куудай сеңселген чүкөдөй дербиш чал Кыдыр белеске чыгып, дары чөптөрдү чогултуп, кайнатып, 3 маал ичирип, ажалдын колунан сууруп алыптыр Кербен башчысын. Ошондон улам Кербен башчы болгон жигит дербиш чалдын касиеттүү экенине ишенип, атасынан кем көрбөй, басса турса айтканын лам дебей аткарып жүрүүчү болуптур. Сөздү угузгула, деди аңгыча бирөө. Кыдыр аке сүйлөсүн. Ошол дербиш болуп жүргөн аксакал чал сенин Кербен сарайыңдын бүтө жаздап калганын да көрүптүр. Астафыралла. Жакасын кармаптыр Вали. Кандайча? Кандай болуп? Мен өткөн жылы чүй бооруна жолоочулап кетпедим беле күзүндө. Жарыктык киши ошондо келиптир. Калаага кире бериш бу биз көрүп турган Валидин сарайына Кербен утурлай бергенде, басыгы жеңил, жоош ингендин үстүндө жайбаракат келаткан дербиш аксакал асты жагын чоочугандай жылт тиктеп алып, топтон бөлүнө ингейин ылдамдай бастырып, астында кетип бараткан уйгур жигит Кербен башчыга катарлаш берди дейт. Көрсө Кербен башчы Валидин Кербен сарайы тууралуу угуп, ат көлүгүн тыныктырып, соода сатыгын бүткөрүп кайра кеткенче ушул жерге өткөрмөк ою бар тура. Алыстан эле бу Кербен сарайдын дубалдарын көргөндө дербиш чал өң алаттан кетип Кербен башчыга айтыптыр. Азыр биздин таманыбыз тийип турган жерге Кербенди токтотуптур. Ошондо айтты дейт. Бет алдыңда эмнени көрүп турасың деп. Ата, бул жаңы салынган Кербен сарай дептир. Жок балам, дейт анда дербиш. Мен туйганды туюп, мен көргөндү көрүп турасың. Мынтип айтпас элем. Бул жерден алыс, Кербенди жайгаштыра турган жер тагылаар, шаар четине чыгалы. Жолдон өзөн суу жолугар.
Ошол суунун өйүзбөйүзүнө атыңар төөңөрдү 3 кайталап кечирип, туяктарын мынау таманыбыз тийип турган жердин топурактарынан тазалап өтпөсөк, сапар жолуң түз болбойт. Экинчи ирет Непада Алла Тааладан бул жака сапар буйруп калган күндө да Кербен сарайга кайрылбай бөлөк көчөгө түш. Мынтип айтканымдын себеби бар. Бет алдыңдагы көрүнүп турган дуалдар түрмөнүн дуалдары. Кербен сарайы деп азыр аталганы менен келечекте түрмө болот. Абакта күн көрбөй камалып жаткан шордуулардын көз жаштары, ал тургай каны төгүлүп, запкы көрчү жер. Ак менен каранын ортосунда чындык чыркырап күйөт. Акыйкатсыз соттолгон пенделер көбөйөт. Заман ушул калыбында калбайт. Заман оодарылат, эл үркөт. Бешикте чыркырап ыйлаган бала ак элечек зайып жолдо калат. Ошол заман келгенде Кербен түрмөгө айланат. Кыдыраке ушул сөздү айтып токтогондо тегеректе тургандар сөздүн төркүнүн эми баамдашкандай жүздөрүн Кербен сарайды курчаган дуалдарга бурушат. Сепилдики тариздүү дуалдардын бийиктигине, козголбос калыңдыгына эми гана баа беришкендей. Аңгыча кебинин аягына чекит койбогонун билгизип, көрөгөч акылмандын добушу күңкүрөнөт. Валийним, чакырганыңа ыраазыбыз. Бирок тилекке каршы Кербен сарайыңдын ичине кирип, даамоз тийип, жайбаракат отурганга чарабыз жок. Сенин жакшы ниет менен Кербен сарайды курганыңды эч ким айыптабайт. Арине, мезгил буга тараза. Мына бул адам колу тийип тургузулган дуалдар менин ичиме бүкүл түшүрүп, санаамды санга бөлдү. Дүйнө кезген дербиш аксакалдын өз оозунан укканда анчейин этибарга алган эмес элем. Эми ишендим көз ачыктыгына. Түрмө салып коюпсуң, Вали. Муну туюмум айтып турат. Көз алдыма эмитен эле күндүн бетин көрүүгө зар болгон акыйкаттуу, акыйкатсыз соттордун, карыптардын муңдуу жүздөрү элестеп, зар какшаган үндөрү угулгансып турат. Кайталы эми биз, Вали мырза. Жайчылык болсо дагы көрүшөрбүз, деп Кыдыраке аттанып, аттарынын ооздорун келген жагына буруп, теңири баскак менен жол ортосундагы Кербен сарайынын жыгачтан оймо чийме салынып кооздолгон дарбазасынын астында аңкыйып туруп калган Валиге бир кылчайып карашпай жүрүп кетишкен дешет. Ошондон жылдар желе тартып учкан каркырадай тизилип өтүп, алда качан устукан упат сөөгү сөпөт болгон дербиш абышканын көрөгөчтүк менен айткан ага тете көзү тирүү Кыдыр акенин көөдөм туюмун төп келип, заман чайпалды жумурай журт Кытайга үркүдү. Арттан кубалап келген орустун ак падышасы жиберген жазалоочу аскерлердин жамгырдай жааган огунан кылычын сууруп, мөндүрдөй ок төккөн пулемотторго жылаңач төшүн тозуп, акырга качырган кыргыздын миңдеген эр азаматтары чөп чапкандай боо-боо кырылды. Бешиктеги бала акты сууга, элечеги чубалган зайып окко учту. Айткандын баары келди. Кытайга жеткени жетип, жетпегени ары жолдо калып, жыл өтпөй теңчилик заман орноптур деген, кедейген багалдар жеңиптир деген кабар жетип, азган тозгон кыргыздардын ак көлүгү барлары, тыңыраактары жолго чыгышты. Дербиш шалдын эң негизги айтканы туура келди дейм. Вали Ногойдун Кербен сарайы Совет бийлигинин тушунда чоң түрмөгө айланыптыр. Көл өрөөндөгү түрмө СИЗО номер 3. Ал эми калган Талас, Бишкек шаарындагы түрмөлөр кийинки мезгилдеги курулган түрмөлөрдүн катарына кирет. Нарын шаарындагы СИЗОнун таржымалы кыска 1976 жылга чейин жашап келген катуу тартиптеги эмгек түзөтүү колониясынын зонанын ички тартибин бузган зектерди 6 айга чейинки ар кандай мөөнөттөгү камоочу изолятор түрмөгө айланды. Колония жоюлуп, анын ордуна кара жумушка кесилгендердин колония поселениясы жайгашкан кийин эч керексиз болуп калган СИЗО болуп калды.